Баткенде чегарага жакын аймактагы Ак Сарай чегара заставасынын жаңы имараты пайдаланууга берилди. Ачылыш аземге Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, чегара кызматынын жетекчилиги, Баткен облусунун башчысы жана чегара кызматынын өкүлдөрү катышты. Силерге эң негизинен биринчиден элибиз ишенип турат. Силерге негизинен мамлекетибиздин башчысы президентибиз ишенип турат. Ошондуктан ар кимиңиздер мыйзамдын чегинде, уставдардын негизинде өзүңөрдүн кызматыңарды таза, так алып барып, берилгендик менен кызмат кылып, мамлекетибиздин коопсуздугун толук сактап бересиздер деген чоң үмүтүбүз бар. Ал эми жетекчилик тарабынан мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша силердин бардык кызматыңарга биз шарттар түзүп беребиз. Бүгүнкү күндө кандай шарттар түзүлүп атканын өзүңөр ички кызмат кылып аткандар сезип көрүп билип атасыздар. Ар бир түзүлгөн шарттар боюнча, ар бир кызматыңарды өтөп калгыла. Урматтуу жокерлер, биз силерге ишенебиз, силердин мүмкүнчүлүгүңөрдү билебиз, силердин эр жүрөктүүлүгүңөрдү, силердин мамлекетке берилгендигиңерди билебиз жана ошону колдойбуз. Рахмат кызматыңарга силерге. Баткен облусунун Лейлик районундагы Ак Сарай чегара заставасынын курулуш иштери 2011-жылы башталган. Бирок ушул убакытка чейин курулуш аягына чыкпай келген. Өткөн жылы курулуш иштери жанданып, жаңы имарат курулуп бүткөн чакта чегара жаңжалы орун алып, куралдуу кагылышууда заставанын имараты жараксыз абалга келген. Кайра жаңылоо иштери башталып аягына чыкты. Эми Ак Сарай чегара заставасы жаңы заманбап имаратка жана чегарачыларга зарыл болгон бардык шарттарга ээ. Жакшылар, элибиз болсун, элибиздин коопсуздук сактасын, мүмкүнчүлүк болсун. Солдаттар, силердин эмгегиңиз кармагыла. Жеке өзүнө кармагыла. Боецтерге берейин. Кимин кармайсың? Жакшы кызмат кылабыз. Макулбу? Кызматты жакшылап кылып, силерге мына ишенип отурабыз. Мамлекетибиз ишенип отурат ар бириңерге. Жакшы кызмат кылабыз.